Амансың багайын. Эфирде Агартуу программасы, аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн улуттук идеология, маданият маанилүүбү деген теманы тегерегинде кеп кылган турабыз. Мен адегенде коноктор менен тааныштырып алайын, андан кийин кепти баштайбыз. Менин оң жагымда Курмангазы Азыкбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Сол жагымда Жаңыл Мырза Абылгазиева, коуч, мотиватор. Гүлзат Байзакова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Дастан Кадыров, бурдагы экономика министринин орун басары, коомдук ишмер. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биз акыркы күндөрү идеология жөнүндө аябай кеп кылып атабыз. Идеологиянын багыты, мааниси, маңызы жөнүндө дагы далай жолу кеп кылдык, бирок биз бүгүн маданияттуулук жөнүндө кеп кылгыбыз келип турат. Маданият деген эмне? Деги эле маданият маанилүүбү биздин бүгүнкү коомдо деген маселени кеп кылган турабыз. Дегенде агай улуу катары сизге сөз берейин. Сиз кандай ойлойсуз? Маданият деген эмне өзү? Эми маданият ар бир элдин өзүнүн маданияты бар да. Бул өзүнүн иденттүүлүгүбүзгө карата, жашаган жерибизге карата ошо биздин орноп калган мыйзамыбыз бул салт менен наркта. Ошол келаткан маданиятыбызга вирус киргизип албаш үчүн ошол эле ата бабанын калтырган мурасын баалап, барктап, даңктап, даңазалап, аска зоо чокусуна желебизди бийик көтөрүш үчүн, туубузду желбиретиш үчүн бул ошо жана мен илгертен бери айтып жүрөм, боюнда бар келинден башташ керек. Төрөлгөндөн кийин мультфильмди көрөт, орусча сүйлөйт, бүттү кетти башка жакты тармакталат. Ошол кезден баштап эле кыргыз тили дил менен тыкыз байланыштуу. Кыргыз тилин татынакай бергенден кийин дүйнө таанымы, дүйнөгө көз караш деп 2 сабак бар. Ушул 2 сабакты бербейт бизде университеттерде. Орусча айтканда мировоззрение, мировопонимание деген бар. Буларда штамповочный, инкубаторский жөжөдөй кылып туруп бүт барын дипломду берип коет, а дүйнө таанымы, дүйнө көз караш жок. Ошон үчүн түпкү тамыры, өзөгү, теги бул манас илими. Манас илими десе, жана үстүртөн берип атпай, бул кичинекей мектептерден 11 класска чейин анын өмүр баянын, кандай болгон жоруктарын ошолорун айтса, университет, институттарга киргенде, академияга киргенде мунун чечмелешин бериш керек. Бул чоң философиянын, бул чексиз илим да. Манас, вселенная, разум деп бекеринен дүйнөдөгү академиктер бекеринен какшаган жок. Биз өзүбүзгө киргенде ана маданият иштейт. Ошондо идеология чогуу келет. Ошон үчүн тил бузулганда дил бузулат. А дилди бузулгандан кийин жанакындай туура эмес сөздөр, көчөдөн кетип баратсаң машаллах, сашаллах, астагфируллах деген сөздөр кетпедиби? Ал киши өзүнүн өзөгүнөн чыгып кеткен киши, тирүү, бирок өлүк. Маданият, сиз оюңуз? Маданият жөнөкөй тил менен айтканда ар бир адамдын өзүнө, жалпы элге, айлана чөйрөгө, билимге, жөндөмдүүлүгү жана ошондой эле өзүнүн бардык жактан эң жогорку билимдүүлүгүн көрсөттү. Элге да ошондой мамиле кылуу, элден ошол нерсени талап кылуу. Бале. Кандай дейсиз? Сиздин ойуңуз? Мен дагы кошулам, жогоруда айтылгандарга. Эң негизгиси маданият бул ар бир улуттун өзүнүн маданияты. Улутту ошол маданият аркылуу биз таанышыбыз керек да. Себеби ар бир мамлекетке, чет жерге барганда мен канча барып жүрөм, алар өздөрүнүн маданияты менен тааныштырышат. Анан ошол аркылуу мен ал улутту баягы эсимде калат. Ошол сыяктуу биз дагы ушул кыргыздын түпкү маданиятын ар дайым кийинки муундарга беришибиз керек деп эсептейм. Анан жогоруда Курмангазы агабыз айтып кеткендей, мен башында баягы көпчүлүк психологиядагы маалыматтар орусча болуп, орусча баштадым бөлүшүп. Андан кийин кыргыз тилине өттүм. Себеп дегенде баягы сиз айткандай дилге жеткириш үчүн биздин өзүбүздүн тилди айтканда ал маалымат башкача жетет экен. Болбосо YouTube'да канчалаган орусча маалыматтар толтура, бирок биз өзүбүздүн кыргыз дилибизди өзгөртүп, анан ойлойм, бул ошондуктан бул биздин маданият. Анан муну дагы биз кийинки муунга өткөрүп берип, бул биздин чоң баягы өзүбүздүн максатыбыз, милдетибиз. Дастамызда, сиздин оюңуз? Биздин маданият деген маданият жөнүндө мыйзам бар экен Кыргызстанда. Карап көрсөк, ал жерде баягы искусство берилиптир, анан каада салттар берилиптир да. Эми искусство болсо бул маданияттын эле бир бөлүгү. Анын ичине баары кирип кетет, адабият, скульптура, поэзия баары тең ичине кирип кетет.
Маданият деген када салты болсо, маданияттын баалуулуктары деп эле берип коюптур да баягы. Када салт деген баягы биз күнүгө жашаган жашообуз када салт менен келет да. Берки искусствого биз ашып кетсе бир 5 мүнөт же 10 мүнөт убактыбызды бөлөбүз жашообузга. Анан менде эң негизги суроо маданият эмнеге керек? Маданияттын нуңгусу эмне? Эмне үчүн керек маданият? Мисалы алсак, баягы жолдо автоунааны айдап жүргөн маданият бар. Ооба. Бири-бирибизди өткөрүп, эме кылып, же болбосо баягы театрга келгенде өзүнүн алып жүрүү маданияты бар. Баягы далыбызды салбай өтүп, бул эмне? Бул жөнөкөй эле нерсе экен, сый. Сый көрсөтүү бири-бирине. Ошо маданият деген сөздүн өзү баягы которулушу тарбиялоо, тарбия деген сөз экен да. Анан көрсө бири-бирибизди сыйлаш керек экен. Сыйдын нуңгусу эмне? Адамга, баягы бир адамга бир жакшы нерсе калтыруу. Ошо бирөөнү сыйласаң, адам өзүн жакшы сезет, туурабы? Жакшы сезгенде эмне болот? Ал бир өзү рахат алат, бир рахаттануу болот. Рахаттануу адамды бактылуулукка алып келет. Бактылуу сезимине алып келет да. Мен ойлойм, маданияттуу болуш үчүн биз коомду тарбиялашыбыз керек окшойт дейм да. Биздин бүгүн коомчулукта маданият десе эле маданият өкүлдөрүнүн эле ушундай экен деген түшүнүк дагы бар да. Мисалга мына сиздерди маданияттын өкүлдөрү мына ушул маданият ушул деп коебуз да. Бирок ошол эле маданият өкүлдөрүндө укмуштай тескери сөз сүйлөгөндөр же болбосо башкача жүрүм турумдары барлар да бар да, туурабы? Ушул маданият деген сөзгө бир маани берип көрөлү деген эле ой болгон да. Маданият негизи бүт баарын камтыйт да. Бул чоң тармак. Ооба. Төрөлгөндөн баштап бала жүрүм турушу, адеби, ата энеси кандай болсо, айлана чөйрөсү кандай болсо, эмнени көрүп атат, эл эмне менен алектенип атат, ошонун ичине киргенде маданияттын баардыгын устуканды кандай бөлөсүң, улуу кичүүгө урмат, сый, жанакы бүт өзүңдүн жүргөн турушуңан баштап бүт маданият. Жеке эле бир аспапта ойноп койгон бул маданият эмес. Өзүңдүн жүрүп турушка, сүйлөгөн сөзүң өзүнүн орду менен, рети, раты, эрежеси. Ошо уңгусу түп тамыры. Биздин жанакы Кыргыздагы келаткан, кылым кагырткан Кыргыз элинде келаткан ошо салт наркыбызда, насилде. Насил десе кээде кишилер түшүнбөйт. Насил бул тамырыбыз. Өзөктөн келаткан. Анан ошондон келаткан ата бабадан калган мурасты биз өркүндөтүп өстүрүшүбүз керек. Аны баягы сылап сыйпап эле чаң басып калган нерседей кылбай, аны өнүктүрүп өстүртүп, ошол заман бапка чак, бап, дап келтирүү. Бирок ошону бузбай, ошол эрежесинен кармап, анан сен үлгү болушуң керек да, биринчи маданият болушун. Артында турган учуңду улап аткан жаштарга сен көргөс мен мындаймын десе, алар умтулат дагы сизден дагы жакшы болуп кетейин деп бир эме болот. Ошон үчүн биринчи маданият болуш үчүн өзүңөн баштагын. Мен киммин, эмне үчүн төрөлдүм бияка деген. Ана, бали. Кыргыз элибиз өтө улуу эл эмеспи? Ооба. Андыктан ал мезгилде азыркыдай интернет жок, эч кандай булактар жок. Чоң апалар эле тарбиялап койгон. Чоң апалар бардык жагдан тарбия берген. Анан өзгөчө ошо биздин кыргыздын макал лакаптары дагы ушул мезгилге дал келет. Ооба. Ушул өзгөчө адамдар, өзгөчө эл эмеспи? Сөз баккан, сөз баалаган. Кыргыздын ар бир макалы тарбиялык иретинде мааниси өтө зор. Эшигин көрүп төрөлөт дейт, энесин көрүп кызын ал. Эмне деген сөзүм? Же болбосо ушундай сабырдуулукка чакыра турган атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер. Мунун мааниси башкача, туурабы? Керегем мен сага айт деп бекеринен айтпайт да. Керегем сага айтам, келиним сен ук. Уугум сага айтам, уулум сен ук дейт. Карабайсызбы? Өтмө укмуштай бир мааниси бар да. Деги эле кыргыздар дасторкон четинде маданияты да бар да. Мисалга куда тоосу, куда өзүнчө бир чоң президенттей эле киши. Биз Кыргызда, туурабы? Конок укмуштай кыргыз үчүн аябай баалуу, мисалга да. Ошол дасторкон четинде да бир керемет маданият бар деп ойлойм да. Кандай дейсиздер? Билесиздерби? Албетте, себеп дегенде негизи эле үй бүлөдөн башталат да маданияттын баардыгы. Анан ар бир үй бүлөнүн кээде биз элди дагы, ар бир адамды дагы таразалаганда дагы, ой бул маданияттуу экен, же маданиятсыз экен деген ушу эки баалуулук баа беребиз. Баа беребиз, ооба. Анан ошол сыяктуу сиз айткандай баягы ар бир үй бүлөнүн дагы бир өзүнүн маданияты, маданият ошол үйдөн башталып, ал ар бир үй бүлө мамлекет, анан ошол мамлекетти түптөйт.
Анан ошого карап эле биз үй бүлө өзүнчө бир мамлекет болбойт да, ал сөзсүз түрдө коомдун бир булагы. Ошого жараша биздин улуттук маданияттардын баарын, ошол эле куда тосуу, кызды узатуу, баягы келин алуу салттары, ошонун баарын маданияттарды биз улам кийинки муундарга берип, туура үйрөтүп, себеп дегенде азыр эми кийинки учурларда ошол эле кыз узатууларды башкача бура башташты дегендей да. Анан ошон баягы түпкү дилибизди унутпасак, анан кыргыз эли, жерибиз ошол баягы өзүбүздүн улутубузду унутпайбыз да баягы. Маданияттуулук. Мисалга биз башка өлкөлөргө барып алып эле шилекейибиз агып келе берет да, таңдын көрүнүшү ушундай экен, укмуш экен депчи, бирок өзүбүздү билбейбиз да, эмнегедирчи. А өзүбүздү казып отурсак, бизде керемет бир наркыбыз да, салтыбыз да, маданиятыбыз да бар экенин билебиз. Кандай дейсиз? Ошо сиз айткан боюнча мен бир айтып берейинчи. Башыман өткөн окуяны. Малайзияга досумдукуна барып калдым конокко. Ал менден бир улуураак киши болчу. Анан барсам, баягы Куала-Лумпурдун эң бир бай районунда жашайт экен, үй 3 этаж экен. Анан коноктор чакырып калды. 30 киши келдик. Келсек баягы бир 15 киши баткандай кылып стол жазып коюптур. Анан шведский стол кылып коюптур, баягы тамакты четке коюп коюптур, каалагың алып жейсиң деп. Анан киргенде эле карасак, баягы бир 15 бала астыга туруп алып эле алып баштады. Жаштары астыга чуркап эле алып баштады. Анан баягы 70тен өтүп калган бир аксакалдар артта калып калышты. Ошонун артында турат. Анан баягы 15 киши отурган, баягы бата турган столго баягы отуруп алышты. Жаштардын көбү барып. Анан баягы улуу киши дегенин баягы жай басат да, жай кыймылдайт. Алар артта калып калып, анан алып четинен отуруп башташты. Карасам диванга отуруп атышат. Бир сартан килемге отуруп башташты. Анан баягы Малайзияда баягы кафелге деле отура берет экен, таза да, анан ысык. Анан кафелге да отуруп алышты. Анан баягы мени карасам, мени эч ким караган эч ким жок. Баягы бизде Кыргызстагыдай жок экен да. Анан баягы конок деп эч ким мени караган жок. Анан баягы мен аны көрүп алып эле өзүмдүн табиятым эми бузулуп кетти, баягы эч ким бир тамак эч кимде келбей калды да. Бул эмнеден түшүнбөй калдым. Булар эмне кылып атышат деп коем. Малайзиялыктар өзүлөрү 5 маал намаз окуйт, зына кылбайт, арак ичпейт, тамеки тартпайт. Анан өзүлөрү жумшак аябай. Жүргөн турганы да, адамгерчилиги да аябай жакшы да. Бирок маданият жок экен да. Анан карасам, бирөө мени чакырды. Мени тааныган бир 4-5 киши бар болчу. Келбейсиңби дейт, столдо турган. Анан жок, рахмат дедим. Десем, ичиме мынтип койдум да, рахмат десем. Бир кезде анан уялды окшойт. Өзүлөрү бүтүп калган. Анан туруп келип, мага ордун берди. Анан мен барып тамакты алып отуруп тамак ичтим. Анан эртеси досум менен отуруп айттым. Абдрахман дедим, силерде вообще маданият деген жок турбайбы дедим. Ислам бар экен, бирок маданият жок экен дедим. Эми Малайзия деген, могу жакынкы Ирандан баштап Индонезияга алсак, ошонун ичинде эң бай мамлекет. Өнүккөн мамлекет. Өнүккөн мамлекет. Өнүккөн мамлекет. Анан тиги өзү колунда бар киши конокко чакырып атат. Эми боло турган маданиятын ошондон көрсөтүш керек эле. Ооба. Көрсө, буларда ислам бар экен, исламдын маданияты жок экен. А Кыргыздын маданияты ислам маданиятына, исламдын талаптарына 100% дал келет. Улууларды сыйлоо деген бар да, мисалы исламда. Туугандарың менен катыш дейт. Туугандарыңан кол үзбө дейт. Бул Кыргыздын салтында эле. Эми Бул Кыргыздын салтында эле. Себеп деген бул бизге келгенде атпайсызбы? Биз теологияны окуп келдик да. Окуп келгенден кийин эми буларда 23 эле тамгасы бар. Бизде Кыргызда өзүбүздө 48 тамгабыз бар. Аны эч ким иликтеген жок да, иликтеп, жиликтеп биз түбүбүз каякта дегенде көбүнчөсү жанакы шумердин тамгасы менен чак келип атпайбы? Маданият тияктан келип атат. Көрсө шумер эмес, суумер. Кемер суу, кемер жер, кемер деп жанакы ордосун айтат да. Бул өзүнчө чоң илим. Анан алардын баардыгын эметкенде кыргыз жанак ак артуу деп атабыз. Ак сөөк. Ак жалгасын дейт. Жараткандын нуру жасын дейт. Ак бата, ак тилек, ак калпак. Кандай керемет улут бул. Кыргыз элине мына дүйнөдүн 150 мамлекетти кыдырды. Мына бул ишен досум жолдошу бүт барсын. Барып көргөндөн биз аларга тамшанган жокпуз. Ызычуу, эртеден кечке эле акча тапмай тиги моомда ызычуу. Бизде керемет жайлоолор турат, суубуз таза, тунук. Ошу карачы биздин өзүнүн жаратылышы менен тигилер экен
салыштырып келгенде биздики деген таза тунук, жайлоого барып эс алып кымыз ичип, эс алып небери чөйрөлөр менен кандай сонун кетет. Буга жетпейт. Кыргыз эли таза наркы. Бирок ошо вирус кармап алгандар. Ошону жана илгери бир оюн бар эле, жинди көргөн туурайт деп. Ошолорду алып келип алып туурагандардын баары тең буларды Чыңгыз Төрөкулович туура айткан. Манкурт деп. Бизде мисалга жана дасторкон четинде маданият деп атпайбызбы? Улуу келсе каалайсыңбы, каалабайсыңбы төргө өткөрөсүң. Туура каласың. Бул кыргыздын ушундай көкүрөгүндө кадалган салт мисалга, туурабы? Кыз кайсы жерде отурат, келин кайсы жерде отурат, бала кайсы жерде отурат, аксакал кайсы жерде отурат билебиз. Бул маданият. Жөнөкөй эле маданият, туурабы? Мына ушул маданиятты ошо жөнүндө айтып кетейинчи. Мындай да, азыркы биздин маданият кайсы жерде бар? Мына Европа мамлекеттериндечи. Бар Европа мамлекетинде. Ал бир эле жерде бар. Жанагы аристократтар, королевский семьяда жанагы падышалардын үй бүлөсүндө бар. Мисалы жакында эле Елизавета Англиянын королевасы кайтып болуп кетпедиби? Ошо жөнүндө мына информация жазып атат. Жана эки келини барбыз, небере келиндери. Дианасы кайтып болуп калган. Анан Елизавета акасы келинин тарбиялаптыр. Ошону жазылып турат. Анткени кантип өзүнө алып жүрүш керек. Кандай баягы үй бүлөдө жашоодо күнүгө өзүн кандай алып тарбиялаптыр. Королдун үй бүлөсүндө. Анан мисалы биз айтып атпайбызбы? Баягы өзүбүздүн маданиятыбызды баягы даңазалай беребиз, бирок ошону баркташ үчүн салыштырыш керек экен да. Биз баягы колго суу куйганда мен ойлочумун, кыргыздар жалкообуз депчи. Апкер колго суу куй депчи. Анан могу мисалы Англиянын эле кинолорун көрсөңөр, королева отурганда, королева эч жакта туруп барып колун жуубайт. Байкасаңар, кувшинди кармайт. Анан биягына майлыгын салып алат. Биягына члапсын алып келип анан королева кол куят. Суу куят. Анан баягы колун жууп, колун ачып, анан рахматын айтып болот, батасын берет да. Бул бата да. Бул көрсө биздин маданият ак сөөктөрдүн маданият экен да. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, чет мамлекетке биз барабыз да, гостиницага жатып эле, анан баягы сыртынан көрүп эле кайра келебиз. Көрсө ичине жашап көрүш керек экен, үйүнө барып да. Үйүнө барып жашасаң, анан ошондо көрөт. Ошондо билесиң, мына бир серде аралжы болоюн азыр. Таң империясында баягы падышалар бири-бири менен сүйлөшкөндөй өзүнүн тилибиз менен сүйлөшөлүчү, кыргыз тилинде сүйлөшсөк, биз жашарабыз дечү. Ушунусу бар, жазылганы бар, бүт бар деп. Анан ошо келгенден кийин карабайсыңбы, кыргыздын өзүнүн сөзүнүн маданияты. Сөздү таанып баалаган, сөз ырысын тааныткан, сөз ыраатын бузбаган, сөздөн сөздү тааныган аалымдар болсун дайыма. Аалым деген кыргыздын сөзү. Бизге деген сөз боюнча изилдеп, иликтеп келдик да тияка чейин. Осман империясы басып алган тиякты. Кылымга артып алан кайра бизге келгенден кийин ана бул биздики эмес деп атпайбыз, кээде биздики көбүнчөсү. Ошон үчүн түрк элдери деп кээ бирде бузулуп калган сөз. Кыргыз элинин тили. Эмне үчүн Путин какшап атат? Алтай прародина всех эмеде, бекеринен айтылган жок. Ошон үчүн Путин айтып атат, биздин кыргыз тили бузулгандан кийин биз өзүбүздүн өзөктөн чыгып кетебиз, туурамай эл болуп калабыз. Ошон үчүн тилибиз, дилибиз, жан дүйнөнүн ичинде дил, дит, ниет, пейил турат. Пейилден көрсүн деп коет, бекерден эмес. Ошон үчүн акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө, дүйнө таанымы, дүйнөгө көз карашы ушул сабакты киргизгенден кийин кана адамдар оңоло баштайт. Көрсө мындай турбайбы деп. Жана мен башында айтып кетпедимби? Табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билчү. Аярма маданият болгондо дагы итти теппейсиң, малды теппейсиң, бүт баарына аяр мамиле кыласың. Бүт бар маданият. Төрөлгөндөн баштап кеткенге чейин маданият. Жүрүм турушу жанагы эшикте турган жаштар келип жолун торойт, тиягы маданият эшигин ачып алып какырып түкүрүнүп атат. Жаман сөздөр эмне деген азыр бир эмес чыгыптыр. Уят эмес, уялбайсың, сен сакалыңды урган жок, уруп сал, сөгүм кете берет. Көчөнүн маданияты. Маданиятты унутуп баратабыз. Анан бирдемен айтсаң эле каяктагы бир башка сөздөр менен айтат, анан унчукпай сабырдуулук менен үйгө жетесиң, окуя мана сен жетейинчи үйгө депчи. Бүт барды. Дастан мырза бир нерсени жакшы айтты да, мына ак сөөктүн маданиятке жана колго сууган депчи. Бул кыргызда бар да илгертен турабы? Эзелтен бери азыр деле айылда бар, мисалга мына шаарда сый. Шаарда деле азыр ошол жанагы чөгүм менен колго сууганды унутуп калбасак, азыр кыргызда азыр деле бар. Өздөрүгө майлыгын салып алып жакшынакай бата алып атпайбы? Бата аягында. Тойго барганда маданиятын карасаңыз,
мына азыр деген кыз узатуу жөнүндө башында айттыңар, кыз узатуу депчи. Кызды узатып атканда үйдөн узатат. Ошол бата ошо үйдөн узатат, а ресторандан узатпайт. Көбүрөлөр жанакы үйдүн тоюн берип атат дагы ресторандан той кылып атат. А үйдө ошол бата калат да, бул энергия, түшүнбөй атат. Энергия. Ошол жерден көгөрсүн деп. Ошонун баардын жүрүм туруштун адебинин баардын кыргыздын салтында бар. Ошонун баарын эрежеге, ретине, ратына алып келип койгондон кийин киши айтып бериңиз. ошондо өзөккө келет да. Өзөктү таанып алган киши, уңгусун билбеген киши. Анда түрү бирок өлүк, бул маңкурттар деп коет. Анан өзөктү анан биздин маданиятыбыз, ата бабанын мурасын алып жүрөбүз. Жана чоор, чопочоор, сыбызгы, чооночоор, ооз комуз, жыгач комуз, аса таяк, доолба, сурнай, керней, най, куурай, шкырык, зуулдак, чүчүк, түттүк, дап, бап, кыркыл, кыркелек, чууген, жетиген, тогузген, чочутма аспаптар. Ушунун баардын врачебный да адамды ойготуп, сергек, түйүндө сергеги бар, дээринде бар дечи, бүт маданият. Комуз, Ана комуздун деген жалгыз комуз деп иликтегенбиз. Комуз жетим эмес, комуз 9 бир тууган бар. А бизде азыркы 9 сан бар да, мына экономика боюнча турасыз. 9 сан эле сан бул жерде. И 9 планета бизге жакын. Ошон үчүн сан менен жылдыз алдабайт, адам алдамчы болот. Өзүн таанып билип, мен киммин, чын эле астыга койгон муратым, анан максатым деш керек. Биз маданияттын сөзүн да бузуп алдык, максат деп эле сүйлөп калдык. Мурат деген бул цель, орусчага туруйн. Максат деген бул мечта. Бирок экөөнү никелеп туруш керек да. Экөөнү никелегенде гана ойду багыш керек да. Ошол эмнеге кайсына метат, ошону баккан сайын күнүгө багып туруш керек. Жана сууга, гүлдү сууга куя атпайсыз, суу куя атпайсыз. Ошондой сугарып туруш керек, ошол ойду багып, бирок ошонун артына сая түшүш керек да. Бирок өзүң ошо чегинен чыкпай, бирөөгө залакасын тийиспей, жакынга жанаш, жамандан адаш дейт. Жакшы жигиттер менен жүрсөң, бай, бирок адам керчиликтүү кишилер менен жүрсөң сага жугуштуу болот. Анан бирөөгө жаман сөз айтып, аны жүгүн алып атасың да сен. Эмне кереги бар анын? Мен ошол жерден айтып койгум келип турат, кыргызда жакшы сөз жан эргитет деп коет. Бул эмне деген? Жана сиз айтып аткан колго суу куюп чыкканда, жаш бала колго суу куюп чыкканда моунда бери карап тур балам дейт. Анан кийин ошол жердин аксакалы керемет сонун сөздөр менен гүлүн тандап, сөзүн гүлүн тандап туруп анан кийин бата берет, Бата бергенде ошол үйдөгү конок чакырган элдин баланын да жан дүйнөсү эргийт, үйдөгү ата энесинин да жан дүйнөсү эргийт, туурабы? Демек эмне болот? Кубанат. Жыргал ошондо болот, туурабы? Жанакы энергия ошондо чыгат деген маселе да. Эргүү деген энергия, эргүү энергия. Илхом дейт, энергия дейт. Бул укмуштар философия, туурабы? Айтыңыз. Мисалы деле мына жогоруда айтылгандай, баягы мусулман болуп туруп, Малайзия мамлекетинде сый. Мисалы эле ушул коңшу биздин Турция мамлекетинде көп кыздар биздин турмушка чыгып атышат. Анан ал жака биздикилер да баягы ата энеси кудалыкка барганда эч кандай баягы сыйдын эч бир түрү немеси жок. Анан бизде куда күтүү, ушунчалык мейманды, конокту күтүү бул өзүнчө бир чоң салтыбыз да, маданияты. Колдоом бар. Андан тышкары жанагы баардыгын сиз айткандай улуулап отургузуп, анан кичүү болсо да ошону куда бала деп аны да үйдө отургузат, биздин үйдөгү карыдан. Себеби ал куда болгон үчүн ал улук деп. Бул конокко болгон кыргыздын мамилеси. Ана ошол эле мисалы эми түрк туугандар таарынбасын, бирок алар биздин ошо мусулман болуп туруп дагы ошонун сиз айткандай баягы исламдын маданияты болгону менен биздин баягы сыйлоо маданияты. Ушу отуруу, как раз отуруу боюнча айтып кетейинчи. Отуруу деген мисалы өз ар ким ордун таап отурат да. Мисалы куда төргө турат, андан кийин кетет баары. Бул Европада жанагы королеваны айтып атпайсызбы? Королева отурганын өзүнүн орду бар. Айын эч ким отурбайт. Королевадан кийин ар ким өзүнүн орду менен отурат. Бул аксөктөрдө бар. Азыр ушу маданият кайчы жагында кылган, билесиңерби? Азыр президенттер колдонуп жүрөт. Протокол деп коебуз. Оказывается, кыргыздыкы жанагы отуруу, жана бири-бирин сыйлоо бул протокол экен. Жазылбаган протокол. Эң татаал протокол. Мен бир дипломат досум бар, айтат, кыргыздын протоколу эң татаал дейт. Анткени түшүнүш үчүн кыргыз болуп тура бериш керек. Анан жанагы биз тайеке, жеен, бөлөдө эле кете беребиз го, анан куда сөөк, анан куда чат. Мунун баары эмнеге керек десе, аябай бизде майдаланган да. Көрсө, ар ким ордун табыш үчүн, анан ар кимге сыйлаш үчүн да. Ар кимге ошого жараша сыйлайт экен да. Кыргыздын салтында ушу боз үй аркылуу эле бардык нерсени берип койгон. Адам баласы төрөлгөндөн тартып, кыз баланын орду каякта, чыгдан тарапта, эркек баланын орду каякта, мына эр токум тарапта. Ошол сыяктуу эле төрөлүп, тарбияланып,
бардык орду бар, анан өлгөнгө чейинки ордундар бар. Адам аркы жөнөгө узаганда дагы эркектин жатар жери сол тарап, аял кишинеки оң тарапчыгынан тарапта. Көшөгөнү дагы ошондой таккан. Келин келгенде көшөгөнү оң бети менен тарткан. Анан эгер киши дүйнөдөн өтсө, ошол эле көшөгөнү тескеринен таккан. Мына ушундай бир билинбеген бир кыргыздын жазылбаган мыйзамдары менен биздин өзүбүздүн муундан муунга өтүп келе жаткан, унутулбай келе жаткан бир салтыбыз өзгөчө да. Мына ошондуктан кыргыз эли улуу эл. Мына бүгүн ушул салт колдонобу андан кийин? Ушул маданиятыбыз барбы? Өлгөндө дагы борсокту башкача кесет. Бул дагы бар да. Камчыны кармаганы кандай? Эр токумунан түшкөндөн кийин коноктун алыстан билесиң, ким кандай келет атат, атырылып келет атат, эмнесин бүт бар. Анан төргө ким отурат? Кудаларды отурасың да. Ал кудалар келип төргө отурат. Төр күн деп бекерин айтпайт. Ачканда күндүн нуру төр күнгө тийип атат. Төргө аксакал отурат. Төргө отурганда төр ошол аксакал карыганда өлөт. Төр өлөт. Босоого кичинекей бала келгенде төр өлөт. Бир сөз эки маанини берген. Карачы, төр өлөт, кичинекей бала босоого келди, төр өлөт. Алмашы, ошон үчүн единство, биримдик, ынтымак ар дайым ушундай айланып турат да улуу күч менен. Бул келаткан эң мыйзамдын мыйзамы. Ушул мыйзамга келгенде кыргыз өзөгүнө тегине тамырына келгенде эгрегериш дейт да идеология пайда болот. Анан бизде деген кандай? Секталар бычырап кетти да ар качакта башына вирус кирген. Бириге албай атабыз да. Биримдик менен ынтымак болмоюнча биз мамлекет өрүспөйт. Ошон үчүн азыр мына биздин мамлекет катчыбыз абдан туура кылып атат да. Тиягынан какшап айтып атат, биягынан какшап айтып атат. Эл түшүнгөнү түшүнөт, бир кулагынан кирсе бир кулагынан чыгат. Ошон үчүн кулак деген тешик кулак деп бекерден айтпайт. Ошо боюнча токтолуп кетейинчи. Мына Касманбетов Сүйүнбек акебиз баягы элге айтып атат. Кыргыздын накта аксакалы болуп, аябай сонун айтып берип атат да. Берки Мелис Мураталиев деле айтып атат. Бирок бизде саясат жок болуп атат да. Жок гана саясат. Уксаңыздар да. Мен айтып берейин. Мен баягы саясатта мамлекеттик кызматта жүргөн үчүн саясат эмне экенин айтып берейин да. Саясат болуш үчүн бул нерсе ар бир адамга, ар бир балага жетиш керек. Ошон үчүн мен эмне үчүн баягы салт дебей, биз кыргыз маданияты дешиш керек. Кыргыз маданияты деген сабак киргизиш керек. Анан 1-класстан баштап окутуш керек. Ошол эки кадимки эле биздин өзүбүз каада салтыбызды 1-класстан баштап ар бирин үйрөтүш керек. Анда ошол жана биз дин боюнча сабак өтүп атпайбы азыр да, диндер тарыхы депчи. Ошол экиге бириктирип туруп эле бир сабак кылыш керек. Анын ичине Манас да кирет, анын Манаста өзүнчө тема, аны айтып берейин да. Эмне үчүн кириш керек ага. Бул мындай да, анан экинчи нерсе, ошо сабак болуп киргенден кийин ошондо саясат жүрөт. Анан сабак болгондон кийин сабакта ал жерде баа койбош керек. Бизде Манастагы салт дагы ооз эки түрүнө берилген. Балага аябай укуктуу болуш керек. Бала аянда катышып эле бериш керек. Баары балага сиңет. Баягы Манас жөнүндө айтып атпайсызбы? Манас деген бул азыркы бизде иштеп аткан идеология, азыркы учурда иштеп атат. Манас өзү бул идеология болгон. Манас деген бул сактап келген кыргыз элин. Манаста деген четкая инструкция бар. Кандай болушуң керек, ким менен дос болушуң керек. Мына Алмамбет Кытай, Алмамбет деген Кытай менен дос болгон. Алмамбет менен дос болгон Манас. Бир чоросу болгон. Демек Кытай менен дос болуш деп атат да. Жериңди корго деп атат. Эми бенде Манасты эми чечмелеп отурсак аябай көп нерсе, бирок Манасты кыскача айтканда мындай да, Манас, Айкөл Манас деген сөз эмнени түшүндүрөт? Бул кыргыз элине берилген мүнөздөмө. Айкөл деген сөз эми баарыбыз түшүнөбүз мына. Анын ичинде баары камтылып кетет. Адамкерчилик, гумандуулук, баягы баардык сапаттын баары кирип кетет, э. А Манас деген сөз батыр. Демек сен дейт, аябай гумандуу бол, кечиримдүү бол, аябай адамкерчиликтүү бол, ошол эле учурда батыр бол дейт. Анан жинге тийсе катылганын катыгында бер деген жер бар, э? Анан ушу Манастын жанагы бизде Манастын тиги касиети тиги деп атпайбы? Манастын руху. Ар бир адамдын ичинде Манастын образы бар. Ар бир эркектин ичинде бар. Мындай да, азыр каныбызда жүрөт да. Кичинекей бала чоңоюп келатканда мындай да. Бир 10 жашка келгенден кийин, бир 10-12 жашка келгенде бала таасирленет. Ушундай болсом, тигиндей болсом дейт. Мисалы азыр деген интернетте көп нерсе бар. Тайсон болсом дейт, бирөө Роналду болсом дейт, бирөө дагы миллиардер болсом дейт. А илгери деген жок болчу да эч нерсе.
Ошондо эми кыргыздардын гениалдуулугун караңыз. Ошол эки жаңы өсүп келаткан балага образ пайда кылып Манасты жаратып койгон да. Ошол убакта бир эми тиги байкедей болсом дейт, бирок тиги баатырдай болсом дейт. Ошол эле учурда Манас болоюн деп баардыгы аракет кылган. Элестеңиз, ошол өмүр бою эле бирибиз Манасты айтып келатабыз. Манастын образы ар бирибиздин эркектин ичинде калган. Ар бир адамдын көкүрөгүндө маданият болуш керек. Ошондо гана адамгерчиликтүү жүрө аласыз деп ойлойм. Оюңуз барбы? Жакында мен Америкага барып келдим, анан эмнени байкадым. 2-3 үй бүлөгө конокко барып атам, анан ал жакта мисалы 18 жашка чейин Кыргызстанда чоңой өсүп, анан Америкага келип окуган балдар бар экен. Ошол эле учурда ошол Америкада чоңоюп ошол калыптанган. Анан мындай карасам, биз азыркы учурда биз жаштар салтыбызды билбей калды, булар башка деп калабыз го. Ошого карабай эле кандай болсо дагы ушул Кыргызстанда 18 жашка чейин чоңойгон бала, Дастан байке айткандай, бул ошол сиңет экен биздин ошол рухубуз, ошол дүйнө, биздин кыргыздын улуттун баардыгы анан бир башкача экөө эки айырма болуп калат экен. Анан ойлойм, баягы эң негизгиси ушу үйдөгү тарбия, баардыгы биз кандай болсок дагы бул сиңет экен, баланын өзүнө биз туура нук берсек. Сөзсүз түрдө Америка деп калдыңыз, өткөндө мага бирөө айтып атат. Америкада көп жыл жашап калган кыргыз өзүнүн баягы университетте иштеген бир доктор наука агайды үйүнө чакырып турган экен. Анан ал болсо ити менен кошо келиптир дейт. Анан конок келет деп кыз укмуштай сонун дасторкондар да бүтүп турат да. Анан тиги ити менен келип кошо ити менен кошо дасторконго отуруптур дейт. Анан кийин дейт, биринде итине берип кайра өзү жеп ушинтип атат дейт. Эми эмне кыларын билбейм дейт да. Ушундай бир жаман акыбалда калдым дейт. Мына көрдүңүзбү, Кыргызда иттин орду бар, туурабы? Аттын орду бар, адамдын орду бар дегендей да. Мына ушул маданиятта. Эми урматтуу коноктор, канткенде бүгүн биз ушундай биз айткан керемет маданияттын көбүбүз унутуп баштадык да. Канткенде биз кайрадан элибизге кайрып келе алабыз. Анткени биз улут болуп сакталып калыш үчүн сөзсүз түрдө маданиятыбыз болуш керек. Туурабы? Кандай багытта биз аракет кылганыбызда ошол маданияттын баардыгын кайра кайрып келебиз. Акшоола балдар хору бар го. Мына ушунда Гүлмира эжеке 2 жаштан балдарды алып келсе болот бекенби десем, кеч болуп калат экен дейт. Демек 1,5 жаштан. Биз эненин боюнда бар кезден баштап балага сиздер айткандай Манасты угузуп, кыргыздын күүсүн угузуп, биз ошону сугарышыбыз керек. Бала түйүлдүк пайда болгондон кийин 2 жумадан кийин энеси күлсө күлөт экен, энеси ыйласа ыйлайт экен бала. Ошол баштан баштап бала өзүнө сиңире берет. Анан азыр биздин бала бакчалардын бардыгы көпчүлүгү орусча. Кыргызча бала бакчаны шаардан издеп таппайсың. Азыркы биздин бала бакыралардын бардыгы чындап келсе орус мектепке бере берип, азыр 10-11 бүтүп аткан балдар, кыздардын арасынан кыргызча так даана сүйлөгөн, акцент жок сүйлөгөн балдар, кыздарды табыш кыйын, өтө кыйын. Эмне үчүн биз өзүбүздүн эртеңки, бизден кийин 30 жылдан кийинки бала бакыраларыбыздын такыр чектен чыгып кетишин, же болбосо кыргыздын салтын, наркын унутуп калышын каалайбыз. Ошондуктан азыр кеч боло электе мынакей жогорку кеңеште биз мынакей абдан жакшы чечим кабыл алышты. Биз бала бакчадан балдарды тарбиялайлы. Мынакей телевидениядан, интернетте карасаңыздар, казактар сонун мультиктерди казак тилинде которуп алган. Анан ЮНЕСКОдан өздөрүнө менчиктеп алган. Ал кыргыздын апендин жоруктарын өздөрүнө борсоктон баштап өздөрүнө менчиктеп алды да. Чындап келсе ал казак кыргыздан тараган да. Анан менин оюмда эң негизги милдет биздики азыркы эң эле бул оорлуу нерсе биздин мамлекетибизди 30 жылдан кийинки муунубуздун алтында күнөөлүү болуп калбаш үчүн азыр бала бакчадан балдарды ошо кыргыз тилине, кыргыздын нукура салттуулугуна, нарттуулугуна тарбиялашыбыз керек. Кыргыз мектептерде. Ошондой эле теле аркылуу балдар интернет сайса азыр эмнени көрөт? Такыр башка нерсени көрөт. Өмүрзак Кайыпов менен Мерим Карыпова дуэт ырдап атса, менин кичинекей кызым орус садикке барчу. Это Ромео Жюлетта дейт. Ай сен аны каяктан билесиң десем, бул Ромео Жюлетта эмес десем, вот телевизордон көргөм дейт да. Ромео Жюлеттаны билет, ал эми махабат дастанын билбейт. Себеби бизде мультик жок. А тиякта мультик бар. Ошон үчүн бала бакчадан балдарыбыз болобу, неберелерибиз болобу, кийинки муундун алтында биз күнөөлүү болуп калбаш үчүн мектептерди бала бакчалардан баштап кыргыз тилинде кылыш керек. Кыргыздын музыкасын көп уккан сайын башка жерге барбайт экенмин.
Кыргыздын аспаптарын жыты чыгып турса, ит улуган музыка чыкпаса, ит улуган музыка түшүнүп атасыз да? Ошондойлорго кирип кеткенден кийин вирус кирип кеткен бесполезно. Ошон үчүн намаз деген сөз 5 намаз мээңде болуш керек. Илимдүү, билимдүү бол деген чоң жыхатта. Кичинекей жыхат таш ыргытса, анан сен ыргытсаң болот. Ошон үчүн кыргыз боюнча калыш бул кыйын. Мен атайын окуп келгенден кийин ана чыгып кеттим. Окуйгун мен кыргыз болоюн, мага анын кереги жок экен деп. Ошон үчүн кыргызча тиленип, кыргызча айтыш керек. Эгер арабча айтсаң, же фарсча айтсаң, же болсо Сирия, Пакистандыкын, Афганистандын тилине кирип ошолор мода көрсөң, бул кыргыз эмес, жөн эле показуха. Негизи аякта жок. Вселенный разум манас дейт. Орусча өзлөрү которуп алыптыр академиктер, Россияныкы. Манастын илимине сугарылыш керек. 1-класстан баштап 11-класска чейин ошол өмүр баянын бергенден кийин ана чечмелегенде чечендер чечмелейт. Букардын үнүн тааныган, Букарга барып сөз айткан чечендер болсун дайыма. Чечмелеп сөздү тааныткан, чечкүндү сөздү көп айткан. Буралган сөздүн башатын буйрук менен жандырган, буралуу сөздүн чечмесин билим менен тааныткан, бирдиктүү элге жайылткан дейт. Бул манас илимине киргенде төкмөчүлүктү, зергер, уста, кемеңгер, ойчул, көсөм, данышман, билги бүт баарын кучагыңа аласың дагы мына муну экөөсү өмүр бою кошуна болуп жашадык. Балдары дагы чоң музыкант болду, биздин балдар дагы болду. Биз өстүн багытыбыздан танган жокпуз, башка бирөөлөрдүн баалыгын алган жокпуз. Биз кыргыздын баалуулуктарын баалап, барктап, даңктап, даңазалап келатабыз. Бале. Бул азыркы учурда ойлойм, баягы кадр маселеси өтө маанилүү. Мына буга чейин ушуга чейин эле мына бала бакчалар, ошол эле билим беришчү мугалимдер, ошолордун жетишсиздиги себеп дегенде ошол эле мектептерди ача алсак, кадр маселеси эч жерде азыр мугалим жетпейт. Анан бул мамлекеттик деңгээлде бул жөнүндө дагы бир кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлсө ойлойм. Себеби биз үйдөн бир нерсе беребиз. Андан кийин ана көпчүлүгү бул сырттан алып атат бала. Анан ошол жакта ошол кыргыз тили аркылуу сиңсе, анда баланын дени сиңет эле. Азыр Андрей Красников деген бар. Орус, Орус өзү. 43 жашында окуп баштады, кыргыз тилин үйрөнүп баштады. Мына 53-кө чыкты, 10 жылдын ичинде кыргыз тили боюнча азыр чоң ачылыштарды жаратканы турат да. Бул айтат, кыргыз тили дейт, бул маалымат берүүчү тил эмес экен дейт, информация берүүчү тил эмес экен дейт. Кыргыз тили деген бул эмоция, чувствону берүүчү дейт, баягы сезимди берүүчү тил экен дейт да. Мисалы Манасты угуп отурсаң дейт, мондай бир өзү эле баягы Манас айтып аткан уксаң бир согушкун келип, бир духун көтөрүлүп эме болосуң го. Анан айтат деги, мен орус кыргыз тилин билчү эмесмин дейт, бирок Манасты укканда мен ошондой болчумун дейт да. Көрдүңүзбү? Даже ошону эметпей эле, баягы тилдин билбесе да, маанисин түшүнбөсө дагы ошо баягы эмени берчү да. Анан бир кошунам немис киши болчу, 83-төргө чыгып, могу былтыр эле жайында кайтыш болду. Эчтен алдан жолугуп калсак айтат, дастан мен сага бир нерсени айтып берейин дейт. Аны десем, мен эч кимге айта элекмин дейт, сага эле айтам деди да. Анан мага кызык болду, эмне экен десем, мен кыргыздын музыкасын аябай жакшы көрөм дейт да. Кыргыздын ырларын укканды жакшы көрөм дейт. Көрсө кыргыздын мына музыканы искусствонун адамдары отуруп го, жүрөгүнө жетет экен да, аябай муңдуу, аябай сезимдерди берген тил экен да кыргыз тили. Анан аны ырга чүргөндөн кийин эмне болот? Жок, могу тилди сиз айттыңыз, туура айттыңыз. Тилди билген үчүн жанакы коло, күмүш, бүт баарынтен алтындарды тапкан, ошол менен дүйнөгө тараткан ошо кыргыз тили болуп атпайбы? Себеп деген Шумердин тили менен бул бүт изилдеп ошол жака барып келдик да. Тил бул деген маалыматты дагы берүүчү нерсе. Ошон үчүн бекеринен берилген эмес. Бул маалыматтарды биз Андрей Красников мындай да, биз озек айтып атпайбызбы? Андрей Красников момундай китеп жазды азыр. Кыргыз тили. Бул мындайды бир да филолог жаза элек экен кыргыз тили боюнча. Жок, кызыгы ошол орус 43 жашында кыргыз тилин үйрөнүп баштаган. Үйрөнүп алды, туурабы? Билчү эмес ага чейин. Биздин киргиздер өмүр бою кыргызча билбей жүрүп туурабы? Мына маданият. Жеңи жоктун эми ырын айтып берип отурса, өзүң угат таң каласың. Баягы орусча акцент менен айтат, бирок жеңи жоктун уну узун экен да. Мына тил жөнүндө дагы бир кысырма. Орус өзүнүн 50% тили кыргыздын тили да. Фамилиясын, жер, суу, таштын баарын карасаң бүт эле эме, өзүлөрүнкү жок да. Орус, белорус, украин, поляктар төртөө кошулуп келип, мына биз тилчибиз да, филологбуз, андан башка ичине карап. Бүт баары кыргыздын тили чыгып атпайбы? Анан биз таң калдык. Эмне болду десе, анан гаплокрупа R1 кыргыздын каны менен. Ошо менен илимпоздор, дүйнөдөгү илимпоздор салыштырып келсе, кыргыз каяка чейин өзүнүн уругун сепкен эмес.
кыргыздын баатырлыгы да. кыргыз бүт дүйнөгө таркаган экен Ооба да. да. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз маданияттын бир балким эл билбеген жактарын, же болбосо унутуп калган жактарын айттык. Урматтуу элим, Кыргызстан сакталып калыш үчүн, кыргыз сакталып калыш үчүн сөзсүз түрдө маданият керек экен. Кыргыздын нарктуулугун, кыргыздын барктуулугун билишибиз керек экен. Ата салтын унутпашыбыз керек экен. Анткени Кыргызстан биздин мекен, кыргыз биздин улут. Жараткан берген улутту биз сактап калышыбыз керек. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.